Кол чаап тосолабыз. Кыргыздар Кавказ, Түштүк Сибирь, Алтай, Орто Азия, Казакстан жана башка аймактардан элдер менен мамилелеш болсо да, Кыргыздын улуттук кийимдери айкын экинчиликтин жөнөкөй болгон. Кыргыздын улуттук кийимдеринин материалдык негизи тери, жүн, тыбыт жана сатып алынган түрдүү кесемелер түзгөн. 19-кылымдын экинчи жарымында кийимдерди салмагына көрсөттү. Кыргыздын улуттук кийимдери негизинен аялдыкы жана эркектики, наристелердики, балдардыкы, кыздыкы, уулдуку жана арналышы боюнча майрамдарга, үйгө, үйлөнүү торго, азаттык үйгө, аңчылыкка жана ошондой эле кышкы, жайкы деп жыл мезгилине да жараша бөлүнгөн. Аялдын кийимдери узун жана кенен тигилген көйнөктөрдөн. Магалектери көйнөктүн этегинин бөлүнгөнү кызыл ашыкка чейин узун тигилип, бели эшкол менен байланган балдарда белден ылдый кийүүчү белдемчиден турган. 20-кылымдын биринчи жарымында аялдардын сырткы кийимдери чапан болгон. Ал эркектердин чапанына окшош бурчулуп тигилген. Боору ачык, жакасы кайрымалуу келген. Келин кыздардын, балдардын чапандары жарымы жибек, жарымы жүн аралаш жалтырак кеземеден жасалган. 19-кылымдын экинчи жарымында денеге кыналып тигилген жеңсиз чыптама, пальто сымал чапан үндөнгөн кыргыздын улуттук кийимдери көбүрөөк колдонула баштаган. Кыздар кул жана пелге, кош этек көйнөк, кемсе, өкчөгө өтүп кийип, чачына аркалык, көкүрөгүнө ала тамак, көйнөгүч, мойнуна мончо, шууру деген кооздуктарды тагышкан. Аялдардын баш кийимдери шөгүлө, элечек, жибек жана дүрүя жыйылып жана башка ушул сыяктуулар. Жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша социалдык абалына карата ар кандай кооздуктар, оймак шемелер менен өлчөмдөлгөн. Аялдардын кийим кечесинин маанилүү бөлүктөрүнүн бири кооздуктар болгон. Мисалга алсак, чач уштук, чолпу, сөркө жөнтүкөл, сырга, шакек, билерик, бойтумар, көйнөш жана башкалар. Кооздуктарды аялдар дайыма тагынып жүргөнлүктөн кийимдин ажырамыз бүтүндүгүн түзгөн. Эркектердин кийимдери негизинен көйлөк, ичкирүү шалбар, кандаган шым, четкен, том, ичик, чапан, кеминтай, кулумтон, бешмат, кемсел, белетек, керпек, ак калпак, малакай, тумак, турпу, өтүк, маасы, чокой, чарык, пур жана башка кошумча жасалгалардан турган. Кыргыз элинин адаты боюнча айып тартууда, ошондой эле кийим кийгизүүдө, тартуулууда кийим-кечектер өзгөчө ролду ойногон. Кыргыздарда кийим-кечеги кастармалуу намазында турушат. Турмуштан көзү өткөн ата-эненин айрым кийимдери ыйык туткан эстелик катары балдарына, неберелерине берилген. Кыргыздардын салттуу турмушунда кийимге карата бир катар эрешелер сакталган. Алар кийимди жерге таштоого, баш кийимге отурууга, аны ыргытууга, баштан чечип белекке берүүгө жана сырткы кийимди жаманууга жаштарга жол берилген эмес. 20-кылымдын 20-жылдарынан кийин кийим тигүүнүн жаңы технологиялары өздөштүрүлүп, европалык форма менен улуттук элементтер колдонулду. Кыргыздын улуттук кийимдеринде чоң өзгөрүүлөр болду. Учурда кыргыз элинин салттуу жана заманбап кийимдеринин түрлөрү көбөйүүдө.
ұрпақтарыбыз. Аздырса да заман, алдаса да жаман, қастық қылма өз мекеніңе. Çok hoşta doğru. Beni teröründe geri geleceğim. Kırgızistan. Bale Rahman. Atan egenim, adak tucim. Kılımlarda seni, gülak bilelim. Egenim benim, kırmazın cerim. Seni sakat benim. Bale. Çıksın da, ağızda çıksın da, sağına seni.